Өлкөдөгү эң ириделген Каса-Миң энергетикалык долбоорунун алкагында электр аба чабалгыларынын курулушу башталуу алдында. Долбоор Борбордук Азия энергетикалык тутумдарын Түштүк Азия, Кыргызстан менен Тажикстанды Ооганстан жана Пакистан менен байланыштырууга, ошондой эле эл аралык стандарттарга ылайык электр энергиясы менен соода жүргүзүү механизмдерин иштеп чыгууга багытталган. Каса-Миң долбоорунун алкагында жалпы жонунан 1400 чакырым электр аба чабалгылары тартылат. Анын 1/3 бөлүгүнүн ашыгы, тагыраагы узундугу 455 чакырым Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Ошондо чабалгылар Жалал-Абад, Ош жана Баткен аймактары аркылуу Тажикстандын чек арасына чейин созулат. Электр берүү чабалгыларынын көпчүлүк бөлүгү көрсөтүлгөн 3 облустун калкы сейрек жашаган аймактардан кесип өтүп, болжол менен чабалгынын курулуш маршрутуна жакын жайгашкан 25 калктуу конушту аралап өтөт. Долбоордун алкагында керектүү электр тармактык комплексти модернизациялоо, жаңы көмөк чордондорду жана жогорку чыңалуудагы электр берүү чабалгыларын куруу пландаштырылып, натыйжада жай мезгилдеринде Кыргызстан менен Тажикстандын ашыкча электр энергиясын Пакистан жана Ооганстанга экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. Электростанция ишканасы 1 миллиард 200 АКШ долларга чукул кирешет табат. Ал эми улуттук электр тармактар ишканасы 15 жылдын ичинде 320 миллионго АКШ долларына жакын киреше табат. Бул эмне дегени? Бүгүнкү күндө жанакы донорлор тарабынан бөлүнүп аткан акчалары толугу менен өзүн жаап, андан тышкары жана биздин ушул электр тармактар жагынан өнүктүрүү багытында дагы чоң мындай мүмкүнчүлүк түзөт да. Май айынан сентябрь айына чейин Кыргызстанда иштелип чыккан жайкы электр энергияны жыл сайын Пакистан жана Ооганстанга экспорттоо орто эсеп менен 500 миллиондон 1,5 миллиард киловатт-саатты же жалпы көлөмүнүн 40%-ын түзөт. Калган 60%-ы Тажикстандан экспорттолот. Демек Кыргызстандын жашоочулары электр энергиясынын жетишсиздигин сезишпейт. Ички керектөөчүлөрдүн суроо талабы биринчи орунда болот. 3 финансовых соглашения со Всемирным банком, с Исламским банком развития, а также с Европейским инвестиционным банком. Долбоордун жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашат. Анын 185 миллион доллары донорлар, Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы жана Европа инвестициялык банкы тарабынан каржыланат. Каржылоо 25 жылдан 40 жылга чейинки мөөнөткө жеңилдетилген шартта берилгендигин белгилей кетүү керек. Бирок Кыргызстан электр энергиясын экспорттоонун эсебинен 15 жыл ичинде бардык инвестицияларды кайтарып алууну пландаштырууда. Эске салсак, өлкө ичиндеги калк үчүн электр энергиясынын баасы 1 киловатт-саатка 77 тыйындан 2 сом 16 тыйынга чейин бекитилген. АКШ валютасы менен эсептегенде жогорку болсого 0,25 доллардан түзөт. Мындай тарифтик саясат менен энергетикалык объектилерди модернизациялоо, айрыкча жаңы кубаттуулуктарды куруу мүмкүн эмес. Андыктан Каса-Миң долбоору республиканын эгемендүүлүгүнүн бүткүл тарыхындагы энергетикалык тармактагы биринчи коммерциялык пайдалуу долбоор. Эксперттердин пикиринде мындай кадам Кыргызстандын энергетика тармагынын инфраструктурасын жаңыртууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Электр энергиянын кубаттуулугун көбөйтүш үчүн кестерди салышыбыз керек да. Азыркы мезгилде проекти жүрүп атат. Камбар ата бир боюнча, жогорку нарын каскады боюнча министерстволор өзлөрүнүн инвестицияларын тапканы аракет кылып атышат. Сары жаз боюнча азыр сөз болуп атат. Ошолордун кубаттуулугу көбөйө турган болсо, биз дагы экспортту бергенге даяр болобуз да. Башкы макулдашууга ылайык Каса-Миң долбоорунун иши башталгандан тартып 15 жыл иштейт. Бирок энергия эркин болсо, ал мөөнөтсүз болуп калат. Ушуга байланыштуу жаңы генерациялык кубаттуулуктарды куруу зарылдыгы келип чыгууда. Тармактын эксперттери энергетикалык долбоор Кыргызстанга жаңы кестерди, анын ичинде чакан суу электр чордондорун курууга кызыктар инвесторлорду дагы тартат деп ишенишет. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.